Кыргызстанда карантиндин шарты жеңилдеген сайын коронавирус боюнча көрсөткүчтөр да жогорулап жатат. Оорулардын саны эң көп катталган күндөрдүн бири катары 28 майда эсте кала турган болду. Анткени 24 сааттын ичинде дагы 74 адамдан таажылуу вирустун белгилери табылып отурат. Алсак Бишкек шаарында 21 киши бейтаптардын катарына кошулду. Алардын ичинен 10-у Россиянын ар кайсы шаарларынан келген курсанттар. Мындан тышкары Чүйдө 1, Ош областында 4, Нарында 13 адам COVID-19 вирусун жугузуп аныкталды. Эң көп учур Ош шаарында катталды. Аталган калаада акыркы 1 сутка ичинде эле 35 тургун илдетке чалдыкканы белгилүү болду. Ошентип өлкө боюнча коронавирус инфекциясына кабылгандардын жалпы саны 1594кө жетти. Бишкек шаарына бүгүнкү күнү 35% жанакындай удельный вес болуп атат. Жалпы бейтаптардын санынан 35% Бишкекте. Ошонун ичинен 492 болуп атат дагы 38% жанакындай тыштан келип завоз болуп калган. Ош областына 15%, Нарын областына 19%, Жалал Абад областында 13%, Ош шаары 9%, Чүй областы 11%, Баткенде 2%, Ысык областы 1% түздү. Жалпы бизден тастыкталган учурлардын ушу областтарга бөлүп караганда ушундай болуп чыкты. Коронавируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгү 30-дан 64 жашка чейинкилер экен. Бул курактагы адамдар жалпы бейтаптардын 51%-ын түзүүдө. Вирусту жугузуп алгандардын арасында 18-ден 29 жашка чейинкилер да арбын. Мындай категориядагы оорулардын санын эсептей келгенде 27%ке жеткен. Саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын арасында 65-тен өйдө куракталар аз гана санда. Учурда алар болгону 5%-ды түзүүдө. Ал эми 6 жашка чейинки бөбөктөрдүн саны 6%ке жетет. На сегодня выписаны стационар 150. Бүгүнкү күнгө карата коронавируска чалдыккан 200 баланын ичинен 158-и айыгып стационардан чыгарылды. Кичинекей бейтаптардын көпчүлүгүндө оорунун белгилери байкалган эмес, кээ бирлеринде гана билинип жатат. Азыркы тапта алардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Мындан 3 жума мурда Кавасаки оорусу тууралуу кабардар кылганбыз. Бирок учурда бөбөктөрдүн арасында мындай илдетке кабылгандар боюнча дарыгерлерде маалымат жок. Кавасаки тууралуу көп нерселер белгилүү. Андыктан биздин өлкөдө бул илдетке чалдыккандар каттала элек деп айта алабыз. Коронавирус пайда болгон акыркы 3 айдын ичинде Кавасакиден жабыркагандар болгон жок. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча коронавирус менен ооругандардын саны 1600гө чукулдады. Эң аз учур Ысык Көл областында катталган. Баткенде дартка чалдыккандардын саны 28ге жетсе, Чүйдө 118, Жалал Абадта 162, Ош шаарында 177, Ош областында 217, Нарында 310 адам инфекцияга кабылган. Жалпы ооругандардын саны боюнча Бишкек шаары алдыда. Ордо калаада 397 адам жаңы типтеги вирусту жугузуп алган. Дагы деле болсо Бишкек шаарында COVID-19 вирусунун жайылып кетүү коркунучу сакталууда. Мындай кооптонулар республикалык штабтын жыйынында Борбор калаадагы Чүй жана Нарын областтарындагы эпидемиологиялык кырдаал талкууланып жатканда айтылды. Анда Бишкекте коронавирус менен ооругандар менен түз байланышта болбогон эле адамдар инфекция жуктуруп алган учурлар болуп жатканы маалым болду. Жарандар коронавируска чалдыккандар менен эч кандай байланышта болбой туруп жана кайда, качан жугузганын билбей вирустун белгилери байкалгандыктан медициналык мекемелерге өздөрү кайрылган фактылар көп кездешүүдө. Бул оорунун очогунун кеңейип жатканынан кабар берет. Ошондуктан санитардык эрежелер, үй карантини, обсервация режими жана башка бекитилген ченемдер катуу сакталышы үчүн коопсуздук чараларын күчөтүү зарыл. Шалаакылыкка жол берген үчүн ар бир адам жооптуу экенин эсиңерден чыгарбагыла. Кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбоо керек. Инфекциянын жайылып кетишине жол бербөө зарыл. Коомдук жайларда, коомдук унааларда, адамдар көп топтолгон жерлерде жарандар жеке коопсуздук үчүн бет кап тагынууга тийиш. Кыргызстандагы коронавирус боюнча расмий статистикага көз салсак, Россиядан келгендердин эсебинен ооругандардын саны кескин жогорулоодо. Чет мамлекеттерден кайткандардын ичинен баш аягы 450 адамдан коронавирустун белгилери табылган. Бул жалпы көрсөткүчтүн 30%-ын түзөт. Бүгүнкү күнү COVID-19 вирусунун сырттан кирген учурларын аныктап, дарылоо үчүн эпидемиологиялык система иштелип чыккан дейт Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Солилецтен келген биздин мекендештердин арасынан 101 табылган.
Кийин дагы бир нече жолу ошол авиа каттамдар менен келип атышат. Мындан тышкары дагы ошо Бузулук шаарынан, Оренбург областынан дагы автобус менен келгендер болду. Биздин мекендештер келгени. Булардын арасынан бүгүнкү күндө 8 учуру катталды. Медициналык жанакындай обсервациялык көзөмөл дагы эле улантылып жатат. Булар дагы бир 10 күндө дагы бир экинчи ирет ПЦР алынып, андан кийин биз баягы үй шартына кетире алабыз, карантинге улантып. Мындан тышкары дагы курсанттардын арасынан деп атабыз. Бул бир эле Санкт-Петербург эмес, бул Россия Федерациясынын бир нече шаарынан келген курсанттар. Булардын арасында дагы обсервациялык иштер, көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Булардын арасынан 52 учуру катталып, бүгүнкү күндө ошо лабораториялык тастыктоолор дагы эле улантып, биз медициналык көзөмөлдөн ала элекпиз. Бул улантылып жаткан жумуштар. Коронавирус менен ооруган ак халатчандар да кескин көбөйдү. Акыркы бир сутка ичинде дагы 27 медицина кызматкеринен COVID-19 вирусу аныкталган. Алардын 5-өө Бишкек шаарында, 7-өө Нарында иштейт. Ош шаарында бир күндүн ичинде эле 15 медик ооруга чалдыккан. Тажылуу вирустан жабыркаган дарыгерлердин жалпы саны 326га жетти. Соңку мезгилдерде коронавирустун биринчи толкунунан арыла электе. Экинчи толкуну келе жатканы боюнча окумуштуулардын божомолдору эл арасында кооптонууларды жаратууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев оору качан басаңдай турганын айтууга азыр эртелик кылаарын, анын ордуна азыртадан эле даярдык көрүү керектигин билдирди. Как мы можем подготовиться? Коронавирус боюнча экинчи толкун каптай турган болсо, ага карата кандай даярдык көрүшүбүз керек? Кесепеттеринин алдын алуу үчүн эмне кылышыбыз зарыл деген суроо койсок туура болот. Эсиңерге сала кетүүчү жагдай бар. Күзүндө жана кышында бизде сасык тумоо күч ала баштайт. Быйыл ага каршы эмдөөнү өз убагында жасоого аракет кылабыз. Бирок силерде эмдөөнү колдоого алып берсеңер жакшы болмок. Анткени сасык тумоо өтүшүп кетсе, анда коронавирус сыяктуу коркунучтуу илдеттер өпкөнү жабыркатат. Ошондой эле ден соолукка да өтө чоң зыянын тийгизет. Андыктан иммунитетти жайында чыңдап алыш керек. Балдарыңарды күнгө күйгүзүп, таза абага көбүрөөк чыгаргыла. Ал эми өнөкөт оорулары бар карык-артаңдар азыртадан эле диспансердик иштерди жүргүзүүсү зарыл. Бардык ооруларды кийинкиге калтырбай, убагында дарылаңыздар. Пандемия учурунда балдарын эмдетүүдөн коркуп, вакцина иммунитетти алсыздандырат деп кооптонуп жаткан ата-энелер да бар экени айтылууда. Бирок Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушу боюнча тескерисинче мындан баш тартпоо керек. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкөдө кооптуу абал алынгандан кийин эмдөө иштери жандана турганын билдирди. Эгерде биз эмдебей кое турган болсок, ал жерде иммунитети жок балдардын саны өсүп, эгерде ошол жерде жанакындай дагы бир кошул ташыл болуп балдардын инфекциясы кошулуп кетсе, ал жерде толугу менен жанакындай эпидемия вспышкалары, катталары толук мүмкүн. Коронавирус деп башка инфекцияны, кызамык, кызылча деген оорулар бар. Бул дагы өзүнүн ден соолукка бере турган таасирлери да өтө бийик болот. Ошон үчүн жанакы айтып атабыз, пневмококк вакцина бар балдарга деген, ошол жана сайла турган эмдөө препараттарынын ичинде дагы бар. Бул коронавируска да байланыштуу болсо, ошо пневмококк инфекциядан дагы сактанып турган, бул жөнүндө дагы биз кеңири айтып жүрүп атабыз. Прививканы жасаш керек. Мен дагы бир жолу чакырып кетер элем. Бул эмдөөлөрдөн качпашыбыз керек. Эми кыргызстандыктар коронавируска каршы адамдын канында антителолор бар же жокун аныктай турган тесттерди да тапшыра алышат. Азыркы тапта аларды чет мамлекеттен алып келүү аракеттери көрүлүп жатканы маалым болду. Бул боюнча Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму атайын программа иштеп чыккан. Анын алкагында Кыргызстанга 4500 тест бөлүнгөн. Учурда башка дагы өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы кабарланды. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Өлөтакунов, НТС. Ош шаарында бир сутка ичинде чыккан 35 жаңы учурдун 34-ü Ош шаардык төрөт үйүндө катталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай 15 медицина кызматкери, 14 кош бойлуу келин, 5 ымыркайга коронавирус чыккан. Буга чейин перинаталдык борбордо COVID-19га кабылгандар катталганда мекеме карантинге жабылып, анын ичинде обсервация ачылган. Жаңы учурлар ошол жакта жаткандардан чыккан.
Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков аскер кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Анда чек арачылар өлкөнүн кол тийбестигине жана калктын коопсуздугуна кепил болуп, мекенибиздин бекем калканы болуп келүүдө деп айтылат. Урматтуу чек арачылар, кымбаттуу ардагерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар чек арачылар күнү менен куттуктайм. Өлкөбүздүн сырткы чегин ишенимдүү кайтарып, чек арабыздын коопсуздугун камсыз кылуу менен сиздер элибиздин урматтоосуна ээ болуп жатасыздар. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында чек арачыларыбыз көптөгөн эрдиктерди жана каармандыктарды көрсөткөн. Жергебиздин кол тийбестигине жана калкыбыздын коопсуздугуна кепил болуп, чек ара кызматы мекенибиздин бекем калканы болуп келүүдө. Чек арачылар патриоттуулукка, ар намыска, берген антка негизделген ардагерлердин мыкты салттарын сактап, улантат деп ишенем. Сиздерге чың ден соолук, бекем кайрат, ийгиликтүү кызмат өтөөнү каалайм. Бүгүн парламентте дагы чек арага байланыштуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Депутаттардын айтымында өкмөттүн бул жааттагы иши чабал болуп жатат. Ар кандай маселелер учурунда эл өкүлдөрү башка көйгөйлөргө дагы токтолушту. Токтогул суу сактагычындагы суудун аздыгы айтылып жатат да. Бирок ошол эле мезгилде өкмөт тараптан ушу коңшулаш мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалыматтарды угуп жатабыз. Эгерде сүйлөшүүлөр боло турган болсо, коңшулаш мамлекеттер менен, анда сууду сатыш керек. Эгерде аларга суу керек болсо, анда сатып алсын сууну. Биз кече угуп калдык ошолордун келишиминде сентябрь айынан баштап ноябрь айына чейин бекен Казакстандан 2,4 центтен биз электр энергияны сатып алабыз деп атат. Міне біз электр энергияны сатып алсақ, суды жөн эле берип койсок, ал туура келбейт да. 2 күндөн бери Жалал Абад областынын Сузак районунун Кара Дарыя айыл өкмөтүнө караштуу Сай жээгиндеги жерден Өзбекстан Республикасы менен болгондой бир такталбаган участок деп атат. Дыйканчылык кылып аткан дыйкандардын жери боюнча маселе пайда болду. Азыр маалыматта окусак 25 гектар жердин 8 гектарын биз алдык, калганын бердик, ушундай чечимге келдик деп атат. А жергиликтүү бийликтин ушундай полномочиясы барбы? Эгерде ушундай такталбаган жерге убагында биздин дыйкандар дыйканчылык кылып келген болсо, алар айтып атат: биз салыгын төлөп келгенбиз, ижарага алып келгенбиз деп. Ал каражат кайда түшүп аткан анда? Курстолор көтөрүлсө эле, же болбосо ГСМдин баасы көтөрүлсө эле, биз бүт азык түлүктүү болгон бардык нерселерге бааны көтөрөбүз дагы, бирок алар кайра түшкөндө түшүрбөйбүз да. Мен ушул сиздин көңүлүңүздү азык түлүк маселесине бөлүп кетейин дедим эле. Өзгөчө мына унга. Ундун баасы 1300 болчу. Азыр кийин 1600-1700ге чыкты дагы, ошол бойдон калып калды. Анын баасы түшпөй атат. Мен ошондо бир мукомольныйдын директору менен сүйлөшкөн элем. Ал ошондо айтты эле да, ажиотаж бир жагы болуп атса, экинчи жагы мына курс доллар боюнча, курстун неменин доллардын курсу көтөрүлүп кеткенине байланыштуу, биз дагы мына түшүрө албай атабыз баны деп айтты эле. Анан ГСМ да айтты эле. Бирок азыр эмне болуп атат? Ажиотаж жок. Доллардын курсу түштү. ГСМдин баасы түштү. А бирок ундун баасы ошондой эле турат. Во время следствия, даже после суда, после приговора суда. Кимдир бирөө учурунда баа жеткис сүрөттү уурдап алып, азыр жоопкерчиликтен кутулуп жатат. Мен кош стандарт тууралуу айтайын дедим. Нарында кош бойлуулар төрөтүүндөгү өтө начар шарттан, ал жактагы медицина тармагындагы баш аламандыктан жабыркап, төрөтүүдөн кетип калса, аларга карата сотко чейинки териштирүү башталды. Мен сүрөттөр аркылуу областтык оорукананын абалы менен тааныштым. Дуалдары түшкөн, антисанитария. Ушундай шартта дарыланып эмес, тескерисинче инфекция жуктуруп алышы мүмкүн. Ошон үчүн кош бойлууларды түшүнүүгө болот. Нарын областтык ооруканада шалакылыктан улам дарыгерлерге илдет жугуп, 10% гана таза зонада иштеп жатыптыр. Алар бүт областты тейлейт. Иликтөө жүрүшү керек бул боюнча. Ал жактагы оорукананын дегеле башка аймактардагы бейтапканалардын абалын жакшыртуу үчүн каражат бөлүнүшү керек. Менимче Кыргызстан гана пандемия маалында оорукана салбай, бейтапканаларга ремонт жүргүзгөн жок. Мына көбү айтып жатат, коронавирустун экинчи толкуну болот деп. Ошого чейин баарын иретке келтирүү зарыл. 74 чыгыптыр бүгүн. Ошол эле мезгилде Оштон чыгып атат, Нарындан чыгып атат, көп чыгып атат да буларда. Себеби бу жерлерде кандай караш керек? Эмне үчүн Таластын администрациясы, губернатору порядок кылып ал жерден эчтеке чыкпайт?
Ысык көлдөн бир 10 чыгыптыр. Алардын иштеп аткан кишилери, медицинский работниктер эмне аябай особыйбы. Ошондой эле булар тыккан жакшынакай иштеп атат. Нарынга келип 3, бир Пакистандан, бир Индиядан, бир Москвадан келип 3 киши келип туруп жугускан, ошону токтото албай бүгүнкү күндө эл да кыйналып атат. Көчөдөгү барган, бияктан барган работниктер кыйналып атат. Бул оору деген билгиспей келген оору экен. Өзүнчө мунун ракетасы да жок, катюшасы жок, элдин баарын оорутуп атат. Коронавирус күндөн күнгө күчөп атат. Бүгүн 74 киши катталып атат. Кече элек эле. Мына эми элдин баары ысык көлдү көздөй баштанат. Анне айткым келип атат. Бул ысык көлдүн постун азыр эртелеп, усилить проездди организовать этип жакшылап, медперсоналга бардык күч болгон жанагы обеспечить этип маскалары менен, антисептиктер менен ушуларын жакшылап даярдабасаңыз, жакын арада мына 38 градус 39-га чыгып атат уже шаар. Дем алыш күндөрү элдин көбү барып, бир күн болсо да эс алып келели деген башталат. Ошондуктан айтат элем сизге, ушу бүгүндөн калтырбастан өкмөт ошого бир жакшы көңүл буруп, ошону жакшы тосконго. Президент буудайды ташып келгендер менен ун өндүргөндөрдү кошумча нарк салыгынан 5 жылга бошотуу демилгесин четке какты. Өлкө башчынын каршы пикиринен кийин парламенттагы документти артка кайтарды. Эскерте кетсек, өзгөчө абал учурунда жогорку кеңеште ун ташыгандарды салыктан 2025 жылга чейин бошотуу каралган мыйзам долбоору 3 окууда жактырылган болчу. Муну демилгечилер азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу аракети катары түшүндүрүшкөн эле. Бирок ошондо эле көпчүлүк бул мыйзамдын артында ун менен алектенген 5-6 ишкер, анын ичинде депутаттар да турат деп айтып чыгышкан. Учурунда 2016-2017 жылдардагы ушундай эле жеңилдик киргизилип, республикалык бюджет миллиондогон каражаттардан кургалган. Эми кайрадан ун импорттагандарга мындай артыкчылык берүү ансыз да бөксөрүп турган бюджетке оорчулук алып келиши мүмкүн эле. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо качан өтөрү дагы деле белгисиз бойдон калууда. Бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү так чечим кабыл алышы элек. Гүлнара Журабаеванын айтымында БШК мүчөлөрү бир маселе боюнча гана орток пикирге келишти. Парламенттик менен жергиликтүү кеңештерге шайлоо бир өткөрүлбөйт. Чогуу болсо техникалык жактан уюштуруу өтө кыйын жана шайлоочулар дагы чаташып калышы мүмкүн деген бүтүмгө келишкен. Бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоо качан болору, парламенттик шайлоо дагы өз маалында өтөбү азырынча айтуу кыйын. Эскерте кетсек, өлкөнүн 5 чоң шаарында жана 25 айылында шайлоо 12 апрелде өтмөк. Бирок коронавируска байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Ал эми парламенттик шайлоо болжол менен 4 октябрда өтөт деп күтүлүүдө.